туңгуюктан чыгармак. Мындан 8 жыл мурда айткан экен. 2020 жылы дүйнөлүк кризис болот. Ошондо элибизди кризистен кумтөрдүн алтыны сактап калат. Ошол үчүн бүгүндөн баштап 20% алтынды Улуттук банкка кол тийгиз запас катары сала баштайлы, деп. 2012 жылы парламентте да элдин алдына чыгып да чырылдаган экен. Эгер ошондо бийлик башындагылар Садыр Жапаровдун сунушуна каршы чыкпай, кумтөрдүн 20% алтынын Улуттук банкка салып турганда, элибиз бүгүнкүдөй кыйынчылык тартпайт эле. Ар кайсы өлкөлөрдөн акча сурап, мамлекетибиз кайырчы болбойт эле. Тамак аш жана башка кризистерден өзүбүздүн эле ресурс менен чыгып кетмек экенбиз. 2012 жылы биз алтын минген кедейлер болсок, 2020 жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Ошондон кийин биздин мамлекетибиз жок болот. Ошого жол берместен сунуш кылып атканыбыз өкмөткө алалы дагы, өкмөткө алып, өкмөт иштетсин, жана 20% алтынды Нацбанкка кол тийгиз мамлекеттик запас кылып койсун деп атабыз. Сентер эмес, кумтөр, жаңы түзүлгөн кумтөр алтын деп атам. 20% добывать эткен золотону государственный неприкосновенный запас катары Нацбанкка тапшырып турсун деп атам. Эмне дейбиз? Бүгүнкүдөй кыйын кырдаалда ушундай адамдын камакта жаткандыгы өкүнүчтүү. Тез арада чыгарып алып, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн иштетип калбасак, бизди тарых кечирбейт. Садыр Нуркожоевич, сизге конкреттүү 2 суроом бар. Буга чейин депутаттык 2 комиссияга мен катышып, кийин жиркенип чыгып кеткенмин. Сиз колуңузду жүрөккө коюп туруп ант бериңизчи, ушу комиссияны аягына чейин чыгарасызбы? Мен сизге абдан ишенгендиктен айтып атам да, Садык. Эгерде Карганбек Садыкович, эгерде токтом кабыл алып берип, бут тозбостон жардам берсеңиздер, мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумду айтайын. Эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, керек болсо атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болсо. Мен аягына чейин чыгарам деп турам мен. Эгерде силер колдосоңуздар. Садык Азамат, мен ошон үчүн сизге эртең менен кирип сөзүңүздү угайын деп анан стенограмма үчүн берип атам да. Мына сиз айттыңыз 117 килограммдан күнүнө топтоп аткан алтынды колуңуз менен кармап көрүп, анан атайын ошо бизге көрсөттүңүз. Бул чындык да, туурабы? Туура. Мен эсептеп көрдүм. Эгерде 117 килограммдан алтын күнүнө куюлуп аткан болсо, бул деген 1.377.580 унция болот да. Анан лондонский биржа менен среднем 1500-төн эсептегенде 2 миллиарда доллара день. Андай эмес, андай эмес. 2 миллиард эмес, миллион болот да, ошондо 100 килограмм алтын. 1 килограмм. Мен 1 жылдыгын айтып атам. 1 жылдыгын айтып атасыз. 1 жылдыгын айтып атам. 365 күнгө көбөйтүп туруп айтып атам. Эме элдин кулагына күмүш сырга деп атам да келечекке. Анан сиз айттыңыз 33 эсе жанагы химикаттар, ядовитые вещества 33 эсе превышает дедиңиз. Бул туурабы? Туура, булардын экологиялык паспорту боюнча 180 мышыяк жана менин касиеттүү нарыным көздөй агып аткан суунун баарында мышыяк 22 эсе көп дедиңиз. Туурабы? Туура, бул Казакстандан келген результат. Рахмат. Топурактын составында, топурактын. А сууда 2 эсе, 3 эсе, 8 эсеге чейин көп. Саат 8 болду. 5-күнгө узартабыз деп чечим кабыл алганбыз. Урматтуу депутаттар, добуш бергенбиз, танапиз. Жума күнү жолугабыз. Урматтуу судья, урматтуу жактоочулар, урматтуу катышуучулар. Бул иш боюнча, кумтөр маселеси боюнча мен акыркы 8 жылдан бери материал топтоп иштеп келатам. Бул маселени мен 2005 жылы дагы депутат болгонмун. 3-чакырылышта. Ошондо деп парламентке алып чыгып коюп, комиссия түзүлүп, бирок жетөгүздүн депутаты Кубанычбек Исабеков бүгүнкү күнгө чейин изилдеп келет. Ал дагы ошо депутат болчу ошол кезде. Ал жетөгүздүн депутаты катары комиссиянын председатели болуп шайлангандыгына байланыштуу мен киришкен эмес. 2010 жылы депутат болуп шайландым. 10 октябрда Ата журт партиясынан келдим. Кайрадан материалдарды топтоп изилдеп бүтүп, 2011 жылы сентябрь, октябрларда бүттү. 2012 жылдын 15 декабрында жогорку кеңешке алып чыктым.
ушул комиссияга чейин 20га жакын комиссия түзүлгөн экен. Бирөөнүн да результат болгон эмес. Мен ошол үчүн жеке эле көлдүн кулунда эмес, бүтүндөй Кыргыз мамлекетинин жараны катары алып чыктым. Себеби Кумтөр маселесинде акыркы 20 жылдан бери биздин Кыргызстан бир тыйын пайда алган эмес. Бийлик айтып аткан 130 миллион, 200 миллион доллар жылына төгүп атат деген, ал бул пайда эмес. Тиякта келтирген зыяндары өмүр бою Кыргызстанды уугачылап, ошол төлөп аткан акчасы 100 эсе, 1000 эсе кайра чыгым боло турган иш болуп турат Кумтөрдө. Ошон үчүн көтөрүп 15 февралда комиссия түздүрүп 20 июнда бүтүп жогорку кеңеште отчет берди. Тилекке каршы Кумтөр маселеси мамлекетке өтсүн, Кыргыз элинин кызыкчылыгына иштесин деген токтом өткөн жок. Мага болсо бир гана ысык көлдөр эмес, бүтүндөй республиканын булуң бурчунан келип, шайлоочулар талап кылып баштады. Кайрадан жогорку кеңешке алып чыккын. Кайрадан переголосованияга койдургун деп. Себеби биздин регламент боюнча экинчи жолу кайрылып келгенге мүмкүнчүлүк бар. Ошонун негизинде шайлоочулар менден талап кылды. Митинг өткөзүп, площадьта элдин чечимин кабыл алып, резолюция кабыл алып туруп. Андан кийин парламентке баралы. Ар бир 7 областтан келген эл чогулган 3 октябрь күнү. Ошол жерден эл өзлөрү делегат болуп, ар бир областтан 6-дан 7-ден киши кирип, депутаттарга түшүндүрүп айтып, ар кимиси өзүнүн шайлаган депутаттарына түшүндүрүп айтып, 10 октябрга кайра күн тартибине киргизмекпиз. Эч кандай бир бийлик басып алуу деген, же болбосо бир ушундай бир корыстный максат болгон эмес бул жерде. Бийлик басып алчу киши жөн эле кыйкырып өкүрүп 20 бала менен барбайт. Көргөнбүз 2005-жылы, 2010-жылы оружие менен, палкалар менен, таштар менен келген. Андай болгон жок. Жогоруда айтып өттүм. Мына менин Кумтөр боюнча кыскача маалыматым ушундай сиз үчүн. Андан сырткары мына бизди прокурорлор айтып атпайбы, туура эле камадык, туура чечим кабыл алган соттун чечими бар деп. Соттун чечимин көрдүк. 4-5 октябрда. 2 күндөн кийин ушул жерге алып келди бизди. Прокурор ошо следственный группанын баштыгы Исмаилов, Жылдызбек. Ушул жерден айтты соттон. Мен суроо бердим. Менде чакырык барбы дедим. Жок деди. Судья угуп отурду. Сиз эмес, башка судья. Төрагалык кылуучу. Мен айттым, забордон секирип өткөн жерде барбы десем жок деди. Силер бүт тартыпсыңар дедим. Баштан аяк митингди бүт ошол кечки саат 6-га чейин тартыптыр видеосун. Ошол жерден бир жеринде бир менин катышым барбы десем, жок, биз ушу сизди ушул баягы козголгон ишке карата эле камап турбасак болбойт деген оюбуз бар. Эч бир мындай бир доказательствосы жок эле чечим чыгарып койду. Аны да көрдүк кандай чечим чыгарган. Кимдин басымы менен чыгарганын да көрдүк. Бул бир. Экинчиден, сиздин иш менен толук таанышып чыктыңыз деп мен толук ишенем. 7 том деп кагаздар топтоду. Биринчи томдогу кагаздар, экинчи томдо да, 5-чи томдо да, 7-чи томдо дагы пачка-пачкасы менен жүрөт. Кайра кайталанган да. 3-чү томду карасаңыз, бир эле баракты, бирдей баракты, окшош баракты, 15 баракты бир эле бетке тиркеп койгон. Бирөөнү эле тиркесе болот эле. Мен эмне үчүн айтып атам? Себеби баягы 7 том деп томдорду көбөйтүш үчүн эле жасалган иш. 3-чү томдун 84-чү барагын караңыз. Русев, Румен Асено Русев деген бир болгар жигитти. Улуту да болгар экен, туулган жери да Болгарияда туулуптур. Ошону күбө катары сураптыр. Садыр Жапаров якобы мен Кожон Алиевке шыбырап атканын уккан эмиш митингде. Бийликти алабыз деп шыбырап аткан. Өзү кыргызча түшүнбөгөн болгар жигит экен өзү. Суралган жери дагы ошол 84-чү баракты ачсаңыз, Испана шаарында 8 октябрь күнү 2010-жылы суралды деп. Негизи биздин мыйзамсыз камалганыбызды айтып атамын да негизгиси. Анан эми туура, хорошо. Эми мындай да качып кетет деп атат бул прокурор. Качып кетет деп атат. Биз кача турган адамдардан эмеспиз. Биз мыйзам чыгарып, жазып, ошону кабыл алып бере турган адамдарданбыз. Мыйзам сыйлаган адамдар. Азыр даже могу жерде решетканы ачып туруп, колубузга бир барак кагаз бербей, же сиздин чечимиңизсиз, же прокурорлордун постановлениясыз чык десеңиздер да чыкпаган адамдарбыз. Кагаз бергиле деп сурайбыз. Себеби бияктан чыккандан кийин көчөдөн кармап алып кайра побег деген статьяны билбейт деп ким кепилдик бере алат? Ошон үчүн толугу менен адвокаттардын айтып кеткенин, мына коомдук жактоочулардын айтканын толугу менен колдойбуз. Биз өзүбүз тескерисинче ушуган кызыктарбыз. Тез аранын ичинде ушул маселени аягына чыгарып, биздин күнөөбүз барбы же жокпу такталышына
Biz özümüz daha kızıktanız.